6 ай убакыт аралыгында Японияда болуп келдим. Кумамото префектурасындагы Кумамото университетинде болуп келдим. Бул университетке барганын себеби мен Мацумай эл аралык фонду тарабынан жарыяланган конкурстан грант утуп алдым. Ошол гранттын негизинде мага фонд 6 ай убакыт үчүн, мөөнөтү үчүн грант бөлүп бергендиктен ошол Кумамото университетинин бир профессору менен байланышып, анан ошол профессор менен бир ортоктошо ушул проект боюнча иштейин деп аткам десем, макулдугун берип, анан ошол проект менен иштеп келдим. Проектимдин негизги темасы бул кымыз ачтуу учурунда белок фракцияларынын өзгөргөндүгүн жогорку эффективдүү суюктук хроматографиясында изилдөө болуп эсептелинет. Бул хроматограф, могул биздин артыбызда көрүп тургандай кроматограф системасы болуп эсептелинет. Анан ошол хроматографиялык бул теманын эмне үчүн тандалып алынгандыгын айта кетсем, бул себеби Кыргызстан үчүн, кыргыз эли үчүн кымыз бул эң маанилүү азыктардын бири болуп эсептелинет. Байыртадан кыргыз эли кымызды керектеп келгенбиз, ичип келгенбиз. Бирок анын илимий тармактагы дарылык касиеттери же болбосо кандайдыр пайдалуу касиеттери жөнүндө маалымат жетишсиз. Анан биздин өлкөбүздүн табияты өзгөчөлөнүп турат. Ошол өзгөчөлүгү дагы сөзсүз түрдө кымыздын сапатына таасир этет. Ошол себептен менин темам Кыргызстан үчүн пайда келтирет. Бул фонд жылына дүйнө жүзү боюнча изилдөөчүлөр тапшырышат. Ошонун ичинен 20га жакын гана изилдөөчүгө грант берилет. Анан бүгүнкү күнгө чейин 120 өлкөдөн 850гө жакын изилдөөчүлөр бул грантты барып алып келишти. Анан гранттан колдонуп келишкен. Мөөнөт ичинде эгерде долбооруңузду ийгиликтүү аяктаган учурда долбоор боюнча аяккы жыйынтыктоочу отчет берилет. Аны мен Токио шаарына келип туруп, ошол акыркы мен 19 январда Кыргызстанга келдим. Ошол 17 январда бизде церемония болду. Ошол церемонияда отчет бердим, кандай жумуштарды жасадым, 6 ай мөөнөт боюнча кандай жыйынтыктарга келдим. Ошол эле учурда мага университетимди жана өлкөмдү таанытуу мүмкүнчүлүгү болду. Ошол фондду дагы Кыргызстанды жана өзүбүздүн университетти таанытып, аларга жакшы бир маанай калтырдым деп ишенемин. Анан ошол учурда, эгерде сиз ийгиликтүү аяктаган учурда сизге диплом берилет. Ошол дипломду алдым жана ошол фонддун негиздөөчүсү доктор Шигоёши Мацумая тарабынан негизделген медаль бар. Бул медальдын бир тарабында аттын сүрөтү, экинчи тарабында дагы Мацумаянын символу көрсөтүлгөн. Япониянын мүмкүнчүлүктөрүн, Япониядагы университеттин мүмкүнчүлүктөрү аябагандай чоң эшиктерди ачты деп айтсам болот. Себеби көпчүлүк жабдыктарды иштегенди үйрөндүм, алардан жыйынтыкты алгандарды үйрөндүм. Себеби бизде лаборатордук базабыз анчалык деңгээлде кенен эмес, бирок жаман эмес деп айтпайбыз. Бирок мисалы үчүн алардын лабораториялык базалары аябагандай кенен, анан өтө кымбат жабдыктар көп. Ошолордун баардыгын колдонуп, үйрөнүп, анан кантип жыйынтык алыш керек, жыйынтыктарды кантип интерпретациялоо боюнча аябагандай кенен тажрыйба чогултуп келдим деп айтсам болот. Андан сырткары япон студенттери менен дагы дайыма алакада болуп, алар менен мамиле курууда, алардын кишиге болгон эл аралык чет өлкөлүк изилдөөчүлөргө болгон мамилелерин көрүп, биз дагы буюрса ошондой багыт алып чет өлкөлүк изилдөөчүлөр менен көбүрөөк иштешүүгө аракет жасайбыз деп ишенемин. Андан кийин буюрса ошол мен иштешкен профессорум Кыргызстанга келүүнү ниеттенип калды. Мен Кыргызстанда аябагандай өлкөбүздү, университетибизди жакшы тааныта алдым деп ишенемин. Себеби ага кызыгуу жаратты биздин өлкөбүз боюнча. Анан келечекте буюрса ортоктошо долбоорлорду жасайбыз деген ниеттемин. Ошол анан үйрөнүп келген тажрыйбаларымды сөзсүз түрдө мен бул жактагы студенттер менен бөлүшөмүн, коллегаларым менен бөлүшөмүн. Буюрса быйылкы жылкы конкурска өзүмдүн эле коллегаларыма аябагандай көп жарнамаларын жасап атам. Себеби Япониянын мындай мүмкүнчүлүктөрүн биз баарыбыз колдонуп, өз өлкөбүз үчүн колдонууну жайылтышыбыз керек. Бул бизге аябагандай өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн аябагандай чоң мүмкүнчүлүк деп эсептеймин. Ошондуктан буюрса мындан аркы
изилдөө иштерибиз же болбосо ушундай сыяктуу ортоктошо долбоорлору сандында көп болот деп терең ишенемин. Бул тажрыйбанын же болбосо бул 6 айлык мөөнөт изилдөө ишинин башталышы 2019 жылы башталган. Мен ошол учурда Sakura Science деген программа, алмашуу программасы боюнча студенттерди Японияга алып барып келгенге мүмкүнчүлүк алганмын. Аларды 10 күнгө студенттерди Японияга 10 күнгө алып барып келгенмин. Ошонун уландысы катары анан биз эмне дедик, 6 айлык мөөнөткө тапшыра алдык да. Ошондуктан ар бир иштин башталышы андан кийинки муунга, андан кийинки кишилерге жол ачат деген. Ошол үйрөнүп келген тажрыйбалардын баардыгын бөлүшүп, баардыгына көмөктөшүүгө аракет жасайм, сөзсүз түрдө. 6 ай мөөнөт учурунда мен Франциядан, Испаниядан, анан Бангладештен профессорлор менен таанышуу мүмкүнчүлүгүм болду. Алар менен жакындан тааныша алдым. Алар биздин Кумамото университетине келген сайын алар менен жакындан тааныша алып, андан аркы, мисалы үчүн алардын баардыгы деле тең кандайдыр бир идеяларымды айтып бөлүшүп атканда кызыктар болгондугун көрсөтүштү да. Анан бул сөзсүз түрдө биздин университетибиздин байланышын кенендетет, себеби биз бүтүн дүйнөнүн ар бир булуң бурчундагы илим изилдөөчүлөр менен байланышыбыз канчалык кенен болсо, ошончолук мүмкүнчүлүгүбүз жогорулайт. Ошол себептен ар бир, эгерде мисалы ар бир эле ушул киши барып ушундай өзүнүн төгөрөгүн кенендете турган болсо, бул эмне бар экен, сөзсүз түрдө бир жакшы жакшы жыйынтыктарга жеткирет. Ошол себептен бул пайдасы бир гана, мисалы үчүн мен үчүн илимий тажрыйба гана эмес, бул биздин университетибиздин эл аралык алакаларындагы кенендешине салым кошот деген терең ишеничтемин.